Куудул Тынар Курбаналиев парламенттик шайлоого катышууга даярданып жатат. Ал аткара турган иштери көп экенин билдирген. Бул тууралуу анын өзүнө шилтеме берүү менен жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Парламенттик шайлоого катышайын деп даярданып жатам. Бир мандаттуу округ боюнча аттанайын деп турам. Башкаларга окшоп кнопка басып өзүнүн байлыгын коргоо үчүн эмес, коргой турган байлыгым же жеке ишим деле жок. Максатым карапайым эл үчүн пайдалуу иштерди кылуу. Эл алдында ким менен болсо дагы дебатка чыкканга даярмын буйруса, деди ал. Буга чейин кыргыз эл артисти Бекборбиев дагы шайлоого катышууга ниети бар экендигин айткан. Бүгүнкү күндө Москва шаарынын курулуш тармагында 200 миңдей жумушчу жетишпейт. Бул тууралуу маалыматты Известия басылмасына маек берип жатып шаар вице-мэри Владимир Ефимов билдирди. Биз жакын арада өлкөгө чет элдиктерди киргизүү боюнча эрежелер жеңилдейт деп үмүт артып жатабыз. Жумушчу күчтүн жетишсиздигинен биринчи кезекте курулуш компаниялары жабыр тартууда. Айрым учурда алар бири-биринен жумушчуларды алып, мунун айынан кызматтын акысы жогорулап кетип жатат, деди мэрдин орун басары. Ошондой эле ал бир нече жылдан бери бир калыпта кармалып келген турак жайдын баасы пандемия учурунда бир топ кымбаттап кеткендигин кошумчалады.